сот тармакта Токмок шаарындагы карыянын 120 000 сом акчасы базарлардын биринен жоголгон. Аталган видео тасма коомчулукка желдей тараган. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп, жүргүзүлгөн тергөө иштеринин натыйжасында 1983 жылы туулган жаран кармалып, 120 000 сом акчаны кайра кайтарып берген. Азыркы учурда карыя 120 000 сомду кайрымдуулукка жумшаганы жатат. 85 жаштагы Манасбай Кыдыралиев бул залга өз байбичесин ээрчитип табылган акчаны тең экиге бөлүп, рак илдети менен ооруган 2 өспүрүм баланын үй бүлөсүнө берди. Ал ошол базардагы каргашалуу окуяны эстеп, көзүнө жаш алды жана бардык элге ыраазычылыгын билдирди. Токмоктун базарынан акчамды алдырып жибердим элем ооруга. Андан кийин эл менин өйүмдү көрүп карымдуулук кылышты. Ошол жерден эле бир жарым саатка, бир 20 мүнөткө жетпей эле чогултуп, жылкыны сатып, анан машинеге салып беришти. Кайгыланып отуруп, ушул эме ата эчеме Кочкордун, Токмоктун эл журтуна кантип кайрылам деп турсам, органдан бир киши келди. Ошо киши табабыз, ата, табабыз, деди. Кайгырбаңыз деди. Анан эми ушул Токмоктун базарга келген элине ошол күнкү чоң ыраазычылык билдирем. Аябай чоң ыраазычылык билдирем. Менин кайгымды тең бөлүшкөнгө. Ушул кайта ушул табылган акчаны кайта мен кайрымдуулук кылып, ушул нарстеге берейин деген ниет менен келдим. Ушул балдар сакайып кетсин, келечеги көң болуп Кыргыздын бир атактуу жаштарынан болуп өссүн, бактылуу болсун. Өтө оор немеде турасыңар, бирок аман болсун, могул кайрымдуулукту алып коюңуздар. Рахмат. Сакайып кетсин. Мен деле жетим өскөм. Аяна. Рахмат. Балаңыз сакайып кетсин. Ömürüңүз uzun болсун, жакшы бир карлыкта өтүңүз. Мынакей апам экөөңүздөр балдарыңыздар оорубасын эч качан. Ушундай элиме кайлап элем эч кимдин баласы оорубасын. Эч ким ушундай кайгылуу эмелерди өткөзбөсүн бу дүйнөдө. Чоң ата мен чоң апама чоң рахмат. Ата апа өмүрүңүз uzun болсун. Оорубагыла сиз. Канатик дагып кетсин. Базарга келген элдин сыймыгынан айланайын, ушу мага жардам бергенинен айланайын. Ошол жерден эле айткан акча табылса, мен кайрымдуулукка берем. Табылбаса да берем деген. Мына Кудай тилегимди берди. Ушул немеде отурабыз. Ушу балдар сакайып кетсин, келечеги кең болсун. Токмок элине, Токмоктун жигиттерине кайрымдуулук кылып мага жардам бергенине чоң рахмат. Өмүрлүү болсун, бактылуу болсун, келечеги кең болсун, эч жамандык көрбөсүн. Омин Аллах. Бермет Сопуеванын 6 жаштагы небереси рак илдети менен 1 жылдан бери ооруп келет. Айтымында азыркы тапта акча каражатка муктаж болуп турган учуру. Манасбай Кыдыралиев күтүүсүздөн чалып табылган акчанын жарымын берерин айтып, бизди таң калтырды дейт. Бул аксакалдын эмесин интернеттен көргөм мен. Анан кийин тапкан жогун билген эмесмин. Анан бүгүн кызым салып жибериптир мага интернеткечи. Ушинтип чогултуп бериптир аксакалдын акчасын депчи. Анан кийин Чүйский эмеден РОВДдан мага звонить этти. Бүгүн келсеңиз ушу аксакал тапкан акчасын ушу силердин балдарга, небереңерге кайрымдуулук кылган жатат депчи. Эки
небереге тиги Эркайым менен Канатеке бөлүп берем депчи. Ошентип бүгүн бизди ошол жака чогултту. Жок, мен бул кишини тааныш эмесмин. Бүгүн биринчи жолу көрүп атам. Ал эми экинчи үй бүлөдө аксакалга терең ыраазычылыгын билдирди. Я от всего сердца благодарю. В действительности очень помогают. Албетте, кыргыз элинин ынтымагы биримдиги дүйнө жүзүн таң калтырбаса керек. Ал эми аталган шектүү Токмок шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.